Урматтуу мусулман бек тууганым, курбандык 3 түр малдан гана чалынат. Биринчиси бул майда мал, кой менен эчки. Экинчиси уйдун катарына биздин топосторубуз кирет. Үчүнчүсү төө. Бирок булардын ар бири белгилүү жашка толгон болуш керек. Шарият белгилеген, шарият дайындаган жашка толгон болуш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн ыйык хадисинде айтат: "Ла тазбаху илля мусиннатан." Силер мусинди гана сойгула дейт. Мусин дегени бул майда мал боло турган болсо, мисалга кой эшки болсо 1 жаш жана 1 жашка толгон болуш керек. Ал эми уй боло турган болсо 2 жашка толгон болуш керек. Ал эми төө боло турган болсо 5 жашка толгон болуш керек. Мына ошол жаштардан төмөн, аталган жаштардан төмөндү эгерде сое турган болсок, бул курбандыкка жарабайт. Болгону булардын арасынан, ушулардын арасынан кой гана 6 айдан жокору болсо, 6 айдан жокору болуп, денеси чоң боло турган болсо, 1 жашардай көрүнүшү болсо, мына ошондой койду курбандыкка чалса жарайт. Ал эми эчки 1 жаштан төмөн болсо, же уй 2 жаштан төмөн боло турган болсо, же болбосо төө 5 жаштан кичүү боло турган болсо, булар курбандыкка эмне жарабайт дейт.